Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, Салам радиосунун угармандары, ошондой эле биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Адаттагыдай эле жаңылыктар программасы. Бүгүнкү эфирде мен Аскар Баймуратов алып барам. Алгач кыскача анонс. Ишкерди коркутуп акча талап кылган жарандар кармалды. Карындашын куткаруу үчүн кылмышка барган жаран 2 айга камалды. Курал колдонуудагы байкабастыктан улам 22 жаштагы жоокер каза болду. Баткенде 2 жерде тоют өрттөндү. Эми ушул жаңылыктарды кенен айтып беребиз. Баткенде ишкерди коркутуп акча талап кылган жарандар кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы билдирди. 29-июнда Баткендин Кадамжай районунун Полотхан айыл аймагынын тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Анда 27-июнда Умар аттуу жаран жабырлануучуга кайрылып, ишкерлик менен алектенгендиги үчүн айына $500 берүүсүн талап кылып, коркуткандыгы белгиленген. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө чектүү катары Кадамжай районунун 36 жаштагы 2 тургуну кармалган. Шектүү жарандар айылдардын биринде 16 000 сом акча алып жаткан жеринен кармалышкан. Шектүүлөр Баткен райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Карындашын куткаруу үчүн кылмышка барган жаран 2 айга камалды. Карындашына ырдык көрсөткөн айдоочуну атып салган жаран 2 айга камалды. Бул тууралуу Чүй облустук сотунан билдиришти. Маалым болгондой, 1-июлда саат 8:30 чамасында милицияга Бишкек-Торгарт унаа жолунан 69-чакырымда эркек кишинин октон жаракат алган боюнча маалымат түшкөн. Ыкчам тергөө тобу айтылган дарекке келип, 1975-жылы туулган жарандын сөөгүн табышкан. Ал кезде жардам кызматы келгенге чейин октон алган жаратынан улам каза болгон. Андан ары 1989-жылы туулган жаран 2022-жылы 1-июлда болжол менен саат 7:45-терде Токмоктун аялдамасына 1975-жылы туулган жарандын башкаруусундагы унаага отурган. Айдоочу жолдон унааны токтотуп, кызга сексуалдык ырдык көрсөтө баштаган. Жыйынтыгында кыз унаадан түшүп, агасына чалып, окуя тууралуу айтканга өлгүргөн. Андан соң кыз ошол учурда жүргүнчүнү түшүрүү үчүн токтогон башка унаага түшүп кеткен. Айдоочу ал унааны кубалап жетип, жолду тосуп, эч себепсиз кыздын чачынан кармап, сабап унаадан түшүрүүгө аракет кылган. Ошол учурда кыздын агасы келип, окуяны көрүп, карындашын сабап жаткан эркек кишини травматикалык тапанча менен атып жиберген. Аталган факты адам өлтүрүү беренеси менен каттоого алынды. Кылмышка шектүү катары 1986-жылы туулган жаран кармалган. Белгилей кетсек, бул окуя акыркы күндөрү социалдык тармактарга катуу талкууланып жатат. Көпчүлүк жарандар агасынын карындашынын коргоо үчүн бул кылмышка барганын, бир туугандык милдетин аткарганын айтып, ага органдардан боштондук сурап жазышууда. Курал колдонуудагы байкабастыктан улам 22 жаштагы жоокер каза болду. Кой таштагы номер 73-809 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан 22 жаштагы жигит байкабастыктан өзүн өзү атып алган. Бул боюнча Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Окуя 4-июлда саат 2-лер чамасында болгон. 22 жаштагы жоокер посто сакчылык кызматын өтөп жатып, курал колдонуудагы байкабастыктан улам өзүнө ок чыгарып алган. Жоокер алган жаратынан улам көз жумган. Окуя болгон жерде куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын жетекчилиги, аскердик прокуратурасынын кызматкерлери, Аламүдүн райондук милициянын эксперттери жана аскердик бөлүгүнүн командачылыгынын курамынан түзүлгөн комиссия иштеп жатат деп айтылат маалыматта. Баткенде 2 жерде тоют өрттөндү. 3-июл күнү саат 10:18-де Кызылкая шаарындагы Акбулак айылында турак үйдүн короосунан жыйналган тоют чөп өрттөнүп жаткандыгы маалымдалган. 10:36-да өрт чектөөгө алынып, саат 11:08-де толугу менен өчүрүлгөн. Тилсиз жоонун жалпы аянты 900 чарчы метрге чейин жеткен. Ушул эле күнү саат 11:36-да Кадамжай районунун Майдан айылы өкмөтүнүн Каржыгач айылында мал сарайдан 2-чи кабатында өрт чыккан. Саат 12:43-те өрт толугу менен өчүрүлгөн. Өрттүн кесепетинен 65 даана шифер, жыгач курулуш материалдары жана 2 тонна тоют чөп чыгым болгон.
Ушуну менен жаңылыктар программасы соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.